жаркыраган жаңы барак айылын көрсөтүп беребиз. Барак айылын Кыргызстанга алмаштырып алдык. Даже турмушка чыгып кеткен кыздарыбыз кайра келе албайт эле. 3 миллион тегерек да. 3 миллион тег ар бир үй 500 арча орнотулуптур. Бул ошо жолдун эки чети менен кетет экен. Ал жерде жашап атпайм бул жерде. Система отоплениеси да полный бүттү. 300 чакырым жолду айланып өткөн, кыйынчылыктар артта калганын айтып, кубанып турган чагы. Ошол эле 208 гектарды бизге Өзбекстан Республикасы бул жерден бошотуп бериштик, ранчаны ачып. Кыргызстанга кошулдук да. Мындагыдай ой жок. Амансыздарбы көрөрмандар? Биз жаңы барак айылына келдик. Бул Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагында жайгашкан. Мурдагы барак анклавында жашаган тургундардын баарын көчүрүп, ушул жерге алып келип жайгаштырып жатышыптыр. Бул жерде ар бирине окшош үйлөр салынган, жалпы жонунан 101 үй салыныптыр. Азыр оңдо бүт үйдүн мындай соңку иштери жүрүп жатат. Бул жакта электриктер, светтерин оңдоп атышат, аркы жакта канализация казгандар, бул жакта арчаларды отургузгандар. Жакында ачылыш болот деп ачылышка даярданып атышыптыр. Биз азыр сиздерге бүгүн жаркыраган жаңы барак айылын көрсөтүп беребиз. Барак айылында 208 гектар беле? 208 гектар жерди биз Өзбекстанга берип, Өзбекстандын ушул эле суулуу, теп-тегиз, жакшынакай жеринен Кара Суудан 208 гектар жерди алдык, алмаштырдык. Барак айылы Өзбекстандын анклавы болуп келген. Ал жерге өтүп барып келгенде да көпчүлүк көйгөйлөр жаралып болуп атканына байланыштуу. Ушул эки мамлекет ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, март айында башталган. Протоколго кол коюлгандан кийин биз апрель айында уже иштерди баштап, ал жактан бүт бардык ошо жашоочуларды көчүрүп алып келген. Жашоочулар 990 адам жашоочулар, 287 кожолук. Бул жер 101 эле салынып турат. Калганына кандай кыласыздар? 186-ына. Бүт бардык ошол жактан көчүп чыккандардын үйлөрүнө, ошо көчүлгөндөрдүн бүт баарына эле ошол жашоо шартына карап туруп бөлүнүп берилген. Ар бири ошол жашап аткан үйүнүн нумерациясы боюнча эле ошолордун өздөрүнүн ыраазычылыктары боюнча берилип атат. Андан сырткары бул жерде дагы кошумчалай кетчү нерсе, бул жерде соц объектилер, мечит, мектеп, анан 4 чоң үйдүн проектиси, чоң көп кабаттуу үйлөр дагы түшүп, ошондой пландаштырылган, кең план боюнча. Бул жерге 4 көп кабаттуу үй да курулабы? Кабаттуу үйлөр. Ал канча патерден турат? Анын пока эмесин. Пока негизи курулат. Алар качанга, кийинки жылкы? Кийин азыр мына эме бүткөндөн кийин кийинки экинчи этап менен ошолор дагы экинчи эме менен көп кабаттуу үйлөргө сунушталып атат. Кыргызстан карап турат, кандай айыл болот? Эсиңиздерде болсо мындан где-то бир 6 жыл мурда Өзбекстанга Манас айылы салыныпты, 2-3 айдын аралыгында деп биз таң калганбыз. Мына Кудай кааласа, президентибиз өз көзөмөлүнө алып туруп мындай салып берди. Жолдордун четтерине мындай арчаларды орнотушуптур. 500 арча орнотулуптур. Бул ошо жолдун эки чети менен кетет экен. Бул жактан дагы айылдын ичинде дагы мындай арчаларды орнотуп, бул өзүнчө кооздук берип тура турган жашыл айыл шаарча десек да болот окшойт. Буну айыл деп айтканга дагы ооз барбай атат. Азыр бул жактан эме үйлөрдүн ичин көрөлү. Кандай болуп салынды, эмне болду? Мынтип ар бири жасалыптыр. Балки эми сырттарын бир-сири айланып көрөлүчү. Ушул жерден катар баары тизилген.
Ар бир 101 үй салынды деп атат. Ошонун баарын азыр көрсөтүп беребиз. Бул жакта светтерин оңдоп, иш кызуу жүрүп жаткан учур экен. Светтер тартып, жакында ачылыш болот деп атышат. Онунан кийин дейби бир 10 күндүн, 10-15 күндүн тегерегинде ачылат экен. Бул жакта ар бир үйлөрдүн баасы канчага бааланды? Чарчы метри канча ар бир үйдүн? Бул жердин азыр общий прилегающий территориясы 8 сотиктен берилген, а үйдүн ичи 75 болгон, бирок андан мына террасалар кошулуп, по-моему, 75тен ашты да. 75 чарчы метрден ашты. Себеби мынау Гаранстрой холдингдин өзүнүн инициативасы менен мынау террасаны чоңураак кылып, өздөрүнүн жанынан кылышты да. Канчага бааланды бир үйдүн? Менин угушум боюнча, эми бул секретте кармашат экен, 3 миллион тегереги да. 3 миллион тегереги, ар бир үй, салынган үй 3 миллион тегереги. Бул үй өзүңүздөр көрүп атканда бүт современный технология менен, мындайча айтканда, заманбап технология менен бул илгери бизде ата-бабалар жана сынч дейт эле го. Бул жерде жанагындай профильный каркас болгон. Сип панель. Андан кийин ичи пена берилген, сыртынан жана МД ДСП берилген, ДСПнын сыртынан утеплитель берилген, эмелер, сайдингтер, полный эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт условиясы менен кылып берди. Кышкысын жылуу, жайкысын салкын болобу, ошол сыяктуу? Ооба, кышкыс мына жайында көрдүк, биз өзүбүз көзүбүз менен. Жайында аябай мындай салкын болду, усталар ушул жерде иштеп аткан усталар ичинде эме болот да, кышында жылуу келет. Ар бир үйгө ошо отопительный системасына топкасына эме коюлган. Азыр кичине бир аз бул жер кирип келгенде эле холл. Холл. Бул жери өзүңүздөр көргөндөй эме санузел. Ичинен кирип көрсөңүздөр деле болот. Бүт аристон, эми заманбап. Суулар келдиби, келе элек? Суулар азыр келе элек. Кошула элек. Пока себеби бүгүнкү күндө основаниясын коюп, жанагындай линиялар уже коюлган, ар бир счетчиктер менен коюлган. Бүгүнкү күндө биз Ысыкөл областына заказ бергенбиз. Бир эле Ысыкөл областында Ак кеме деген эме ошол кылат экен, жана кемелерди курган эмелер. Ал 160 кубовый водозаборный башня болуп атат. Анын перевозкасы дагы 4 этап, 4 бөлүп алып кетет экен. Бүгүнкү күндө биз акчаларын полный перечисление кылганбыз, которгонбуз. Бүгүнкү күндө жасап атышат. Анан ал келгичекте бирок бизде скважина чыккан, скважинадан таза суу чыгып, эртең Кудай кааласа суусун 5 эле текшертип эме кылабыз. Бул жак жана мен айткан террасасы. Террасасына чыгат. Бул жер холл, бул жер спальный помещениясы, жана уктоо бөлмөсү. Уктоо бөлмөсү. Жандырып койгон, биз көрүп тартып алалы, мындай. Көрүп алалычы. Ачылышка даярдалып атат. Ооба, ачылышка да. Эми бүгүнкү күндө ар бир үй ушундай бүткөн. Бир типте. Бир типте бул жер кандай кухонный бөлмөсү. Бул жерде эртең кухонный гарнитуралары коюлат. Бул жерге стол, эми ар ким өзүнүн шартына карап. Бул сиздер мындай ушу бүтүрүп туруп эле бересиздер да, мына килем төшөктөрдү сиздер тараптан эмес, ар ким өзүнүкүн алып келет да. Ооба, биз бул жерде биздин анан Гаранстрой холдингдин эмеси, задачасы только үйдү полный ушундай однообразный кылып, жакшына кылып тапшырып, калган установка мебелдери эми эл өз тарабынан. Өзүңүздөр көрүп тургандай система отоплениеси да полный бүттү. Кетти. Мына жерде вытяжкалар да коюлган, эртең кухонный гарнитура коюлса, вытяжкалары. Бардык үйдүн формасы ушундай да, бир типте. Бир типте. Бул жер болсо, жана орусча айтканда детский комната. Детский комната. Азыр мында ичин байкасаңыз жылуу. Детский комната, анан жана алдыда айтып кеткендей, сапок печи мына жерде
тамакын пишире берсе дагы болот. Жерден анан топкасы отдельно болот бул жактан. Бул жак өзүнчө келет экен, Карасаңыз тепкич менен аны установка алган. Бул отун көмүрдү эшиктен алып кирет экен. Отун көмүрдү уштап үйгө помеха болбойт. Через үй аркылуу эмес, мына жерде өзүңүздөр көрдүңүз, крышага чыга турган эмеси, эшиги. Анан щит, электр щиттери бүт ушул жерде камтылган да. Канализация дагы жаткырылды уже. Жаткырылды мына астыбызда. Ну, канализационный люктар. Бул жер уже көмүлүп, Даяр. эмелери, линиялары полный өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө генплан боюнча, башкы план боюнча Ары көздөй кетти. ары көздөй кеткен. Уже ал жерде казылып даярданып атат. Буну, по-моему, чет Европадан алып келип атат, жана системаларынчы. Ал дагы 15-не чейин кудай калса келип калат. Саркын сууну тазалоочу. Саркын сууну андан кийин эми азыркы заманбап саркындуу суу барат. Андан кийин технический суу болуп, полив-салифтерге боло берет да. Как раз биздин бул жагыбыз жана фонддун жерлери. Бул жак үлүш жерлерибиз, айдоо жерлерибиз. 1-апрелден 15-апрелге чейин бизге срок коюлган. Мен 1 жума алганда назначение дайындалганмын. 1 жума Өзбекстан Республикасына кирип кетип, жерден күнү түнү бузуп, по факту 97 үй бузулду. Анан 9 соцобъект бузулган. Күнү түнү ошол жерден себеби по времени успеть этиш керек болчу 15-не. Анан бизде границада да кичине жанында өздөрүнүн процедуралары бар, кичине ошо кечеңде. Бирок биз жетиштик. Өз убагында жетишип, чыгарып, анан өзүңүздөр көргөндөй мына жер полный поле болчу, эчтеке жок болчу. Мамлекет башчыбыз Урматтуу Садыр Нуркожоевич именно ушул азыр биз как раз ушул үйгө кириппиз. Капсуланы ушул үйгө коюп кеткен. Барак деген эксклав бар. Буга чейин бир канча элдер менен да жолугуштук. Сиздин ушул делимитация демаркация комиссиясынын сиздин орун басарыңыз тиешелүү жетекчилер менен биргеликте эл менен жеринде жолуктук. Алардын талабы сиздин орун басарларыңыз айткан боюнча ушул келишимдин негизинде алмашуу жолунда сүйлөшүүлөр болгон экен. Ошону дагы эми биздин шайлоочулар, ошол барактыктар күтүп атат. Сиз өз оозуңуз менен айтып койсоңуз кандай болгон? Себеби бүгүнкү күндө 1000ден ашык киши жашап, ал жерде 300ге жакын кожолук болуп, бул акыркы бул 2010-жылдан бери каттоо токтоп калган. Бир айылыбыз калып кеткен. Сиз эми аны билесиз өзүңүз. Ооба. Ошол боюнча бир айтып Барак койсоңуз. айылы боюнча, барак айылы билесиздер, бизде анклав болуп калып кеткен. Биз Өзбек Республикасынын менен чогуу делимитация маселелерин жүргүзүп, барак айылын Кыргызстанга алмаштырып алдык. Акылбек Көчкөнбаев барак эксклавында туулуп өскөн. Ал 3 чакырым бери жактагы туугандарына келиш үчүн 300 чакырым жолду айланып өткөн, кыйынчылыктар артта калганын айтып, кубанып турган чагы. Айылдын алдында билесиңер, чегара болгон эмес. Биз ойдо деле болгон эмеспиз, кеңири өтүп, кеңири барып келип. Биздин айылда 4 жыл мектеп бар эле. 4 жыл окугандан кийин Акташ айылына келип, калган 6 жыл окуп жүргөнбүз. Анан союз бузулгандан кийин эле жолдор тосула баштады. Андан кийин 2010-жылдан кийин бизде бул жакты вообще эле тосуп коюп, чегараны тосуп бул жактан өткөрбөстөн через Кызыл Кыя аркылуу каттап жүрдүк 6 жыл. Канча сааттык жол, канча чакырым анын? Бул жердеги жолдун аралыгы 2 чакырымдай эле чыкчу эле. Анан бул жак Кызыл Кыямен айланганда канча болду? 300 километр. Ну, жакын эле жер чегарадан өтө албай 300 километрди айланып жүрүп калдыңыз. Конец 300 километр болгондо, барып келиш 600 километр болду. Бишкекке баргандай эле болуп жүрдүк да. Анан жолдо где-то 7-8 пост бар эле. Ар бир районда бирден пост коюп алып, бар жерди текшерип, тизме менен бул жактан тизме менен печат коюлуп жөнөтүлөт эле. Ошондон карап өткөрүп жүрдү. Эми кыйынчылык болду. Кудай кааласа алмашуу болуп чыгып алды. 2010дон кийин чегаралар ачылган убакта деле кандай болчу? Анклавдан кирип чыгып, бул жакта туугандарыңыз көппү? Биздин туугандар бүт эле Кыргызстанда да. Өзү кыргызстандык болгондой ушул жакта болот да туугандар. Дайым каттап турчу элеңиз? Жок, аларды
Biz bak al жақта saat menен kirip saat menен чыгасың. Эртең менен 9-да ачылса, кечинде saat 6-да, 7-де жаап койчу эле болду. Анан өтүү жок. Эми азыр туугандарыбыз башка жактагы туугандарыбыз кире албайт эле бизге. Аларды киргизбейт эле. Барактын жашоочусу гана кирсе эле. Тойго дагы, өлүм жетимге дагы тууганыбыздарыбыз кире албайт эле. Мына даже турмушка чыгып кеткен кыздарыбыз кайра кире албайт эле. Себеби башка жактын пропискасы болгондон кийин биздин баракка өткөрбөйт эле. Бул 2023 жылга чейин эле ошентип турду. Кийин мына 2023 жылга 4 жылга чейин эле пропискасы баракта болбогон адамды киргизбейт эле. Анан жол негизинен Кызыл Кыяга 2013 жылдан каттадык. 2018 жылга чейин. 2018 жылдан кийин ичинде жеңилдик болуп, мына Акташ чегара постун ачып берип, ушул жерден каттап жүрдүк. Ошо. Анан ал жактан апрель айына көчүп чыгыпсыздар, баарыңыздар, үй жай жүктөрүңүздөрдү алып чыгып кеттиңиздерби? Мындай керектүү буюм тайымдарды, буюм тайымдарды алып чыктык. Мамлекет тарабынан чоң жардам болду, МЧСтен болду, барып социальный объектилерди бузушуп алып чыкканга. Үйлөрдү дагы эми колунан келишинче адамдар бузуп, жыгач таштарын көчүрүп чыкканга мүмкүнчүлүк болду. алып чыкты. Анан калганы калды. Бул жакта каяктарда жашап аттыңыздар келгенден кийин? Эми ар жерде жашап атпайм бул жерде. Бул жак өткөндө баарын эле мына Сары Колот айылынын 5 үй деген участкасынан үй берилген, чек берилген биздин айылдагыларга 2010 жылдан кийин. Ал жерге баарына берилген эмес да, ала турган жаштарга берилген. Алар үй салганы ошол жакта жашап жүрүштү тууганыбыздар. Анан калгандары мына Акташ участкасында, Жылкелдиде, Кашкар кыштакта анча чек сатып алып, ошол үй салып жашагандар бар. Кара Сууда, Кыргызстан боюнча жашайт да биздин айылдагылар азыркы убакта. Мен өзүм Ошто жашайм, Ошко барып келип жүрөм азыр. Бул жактан көчүп келип, мондай шарттарды түзүп берип, үйлөрдү салып аттыр. Сиздерге жагып атабы, макул болуп атасыздарбы? Элдин баардыгы ыраазы. Ушу президентибизге ушул биздин барак айылыбызды кайрадан түптөп берип, бир жерге отургузуп, элди кайрадан чогултканына элдин баары ыраазы. Ушунчалык болгонуна шүгүр деп отурабыз, сүйүнүп. Ошол нараачылык жок, баары ыраазыбыз. Ал жактан анклавдан чыгып келип, ал жактан туулган жерибизди таштап кеттик деп өкүнгөн сыяктуу болбодубу? Эми бир четинен өкүнөсүң, конечно, туулган жерди таштап жүрүп. Но ошого чыкканыбызга бирок сүйүнүп отурабыз. Ал жер кандай десем, түрмөдө эле жашоо турмушу болуп калат экен да. Эми эмнеси болсо да жакын эле. Ал жерден үйлөр азыр деле көрүнөт, бузуксузда жакын эле. Ортолугу. Арал жакын көрүнүп турат. 1200 эң жакын жер точка азыр. Мындай жарыкта, күн ачыкта болсоң көрүнүп турат эле. Азыр ал жака барып турсаңыздар болобу? Же эми ал жак мүлк ээси болбой калдыңыздар да? Мүлк ээси болбойт. Эми кээ бири достук аркылуу барып, такси заказ кылып айланып чыгып, музейге барып Куран окуп кайтышып болот экен. Жана мурда ошол жакта ошол жерде көмүлгөндөр, мүрзөңүздөр бар да. Куран окутканы, башка кылганы эми конок катары барып келип турганга болот да. Эми үйлөрдө эч ким жашабайт, бузулуп кеткен да эми. Адам жашабайт. Анан ошо мүрзөнүн тегерегин айылды бир аралап такси менен кайра чыгып келип. Ал жактагыларга кандай болот экен? Ал жакка да өзүнчө айыл салабы экен сиздер айылга? Белгисиз салбайт окшойт. Жерлерибиз полностью аларда кадастр деп коет, эме чыкпады азыр жаңы кооперативтердин жогорку стадиясындагы кадастр. От сырья до магазина дегенде до продажи деп өзү өстүрүп, аны обработка кылып, содага алып чыкканга чейин ошондой кадастрга беришти пакта эгиптир. 170 гектар айдоо жерибиз бар эле. 170 гектар толугу менен пакта эгип коюшуптур. Биз чыкканда эле, апрель айында эле.
жактан айылдыктар көчүп келгенде үлүш жерлери бериш керек, башкалар болуш керек. Бул ошондой каралдыбы аларга үлүш жер жана дыйканчылык кылганга? Жалпысынан башынан айтып кетсем, жалпысынан мынау Барак анклавында Өзбекстандын территориясында турган кезде ал жерде айыл чарба жерлери менен турак жайлар, сос объекттеринин баары жалпы аянтта 208 гектар болгон. Ошол эле 208 гектарды бизге Өзбекстан Республикасы бул жерден бошотуп беришти, границаны ачып. Азыр мунун 38 гектарына турак жай, социальный турактарды баардыгы комплекси 38 гектардын ичинен чыккан жок бир дагы. 75 гектары бул ошол Барак айылынын жарандарынын үлүшү эле. Азыркы күндө 94 кожолукка үлүш жерлери бөлүнүп, үлүштүк китептери даяр. Эртеге үйлөр тапшырылган учурда үлүштүк китептери кошо берилет. Андан сырткары 95 гектары бул мамлекеттик фонддун жерлери. Бул азыркы күндө биздин суу ресурстар, айыл чарба, өнөр жай кайра иштетүү министрлигинин балансында турган жер. Ал жерди биз 309 токтомдун министрлер кабинетинин типтүү жобосунун негизинде 2022 жылы булар анклавда турган кезинде эле ошол Барак айыл чарба кооперативине ижарага берген элек. Азыр бул жакка чыккандан дагы жерибизди бөлүп алдык өзүбүзгө тиешелүү. Азыркы күндө кооператив тарабынан бүгүнкү күндөгү боюнча 40 гектарына күздүк будай эгилди. 55 гектарын жерди которуп иштетүү себеп обороттун негизинде башка эгиндин түрү боюнча жаздыкка тоңдурма кылып даярдап атабыз. Демек Өзбекстандан жер алмашылганда ошол айыл чарба жерлери дагы кошулуп өттү да, бул жер айыл чарба жерлери болгонбу? Айыл чарба бул бизге өткөнгө чейин Өзбекстандын айыл чарба жерлери болгон. Бул жерде эгиндер эгилип жүргөн, себеби биз бул жерде чектешип дайыма көрүп жүрөт элек. Мына чек арада каналыбыз бар эле. Канал тазалаганда келчү элек. Ал жакта анклавда кандай турак жайга канча жерибиз тиешелүү болгон болсо, 38 гектар турак жайдын ордун 38 гектар бойдон берди. Ал эми 100 калган 180 гектарын айыл чарба багытында бизге өткөрүп берди. Ал жакта 95 гектар ФПСтин жерин арендага алган элек кооперативибиз. Кайра эле бул жакка келип азыр ошол эле 95 гектар арендага алынып жатат. Азыр ошонун 40 гектар ашыраак жерине будай эктик, күзгү будайыбыз. Негизинен Алексеевич сотундагы будайын 36 гектар эктик. Анан 6 гектар Асыр деген Өзбекстандан жаңы чыккан урук бар экен, ошону эктик. Будай келип, быйыл келип сееп койдуңуздарбы азыр күзгү будайды? Биринчи будайды септик. Биринчи эгиниңиздер болуп атабы бул жер келгенден кийин? Биринчи эгинибиз, биринчи эгинибиз бул жак. Жакшы. Бул жакка көчүп чыккан эми апрелдин 15-ине кийин алмашуу болду. Анан эгип эмеге чечкен жокпуз да, жерлерди бөлүштүрүп неме болгон. Ушу биринчи эгинибиз. Ал жак менен бул жак жерлер айырмасы жок бен? Жерлердин асылдуулугу жакшы эле экен бул жакта? Эми ар ким туулган жерин топурак алсын дегендей, биздин жердин топурагы деле баары жакшы эле. Бул жакта эле Кудайга шүгүр болот. Муну деле ошол эмеге жеткиребиз, Кудай кааласа. 1-2 жылда ошондой асылдуулукка жеткирип, ошондой түшүндү алабыз. Бул жакка жеке менен мечит курулуп атат. Калса бул дагы эртең 15-ине чейин бүтүп калат. Өзүңүздөр көрүп аткандай чатыры жабылып калды. Мечит. Эртең электр мамчаларын коюп, электр чолууларын тартып даярдап беребиз. Калса ал жерде дагы уже ачылышына мечит дагы бери болот. Мектеп, бала бакча, ФАП сыяктуу социалдык объектилер кайсы жагында болот? Генплан иштелип чыккан. Генпландын ичинде бүт инфраструктуралар бар. Ал жерде сос объекттер бар, мектеп, бала бакча, ФАП, дагы скверлер бар, площадкалар бар, бүт предусмотрено, бүт ичинен. Бул жерде даже таза суу, очистной сооружение да бүгүнкү күндө салынып атат. Эртең Кудай кааласа 15-ине чейин аяктап кылабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго, УКМК башчысы Камчек Ташиевдин да жардамы өтө чоң. Президент өз сөзү менен айтып кетти. Ушул акчалар табылышы Камчек Ташиевдин кызматы өтө чоң деп, ага премьер-министрге, өзүнүн областтык, райондук, анан айыл өкмөтүбүзгө ушу бизге көчүп чыккандан бери күнү түнү ушул жерде
кызматта болуп атат. Ар бир службага ыраазычылык айтып кетебиз. РС деп жол салгандар, мына куруп аткан куруучуларыбызга баарына ыраазыбыз, рахмат айтабыз. Биз нааразы эмеспиз, чыкканыбызга баары кубанычтабыз. Эмне десе Кыргызстанга кошулдук да, мындагыдай ой жок. Мына бир сүйүнүп. Каалаган учурда кирип чыгып туугандар менен катташып калабыз деп атасыз. Айланчен жок. Күнү түнү чыгып, Кудай кааласа катташып жүрөбүз.